Аспандан жай көйсөң жылдыз тепил, ак калпак кийгендейди, кыйгыз тепил. Öyle bir hoşkır o da tepten karasam. Görse Arimançık gelip kalktır. Uzun çatçı bayılı. Dostoy kandaysın ay. Baydın ay papışık neme. Keçes bayka ışığıma sip soldum da. Şavurma jaktı o. Muyza bayke. Em böyle azı ma böyle tişaman tepeyi kılsınız. İyi. Wow. Kança eken? Just давай. Ya. Just давай ты. Өзүңүздөр көргөндөй эле азыркы тапта көпчүлүгүбүз эле дал ушундай ылдык телефонго байланып калган учурубуз, бирок ал жактан дагы өзүбүзгө керектүү маалыматтарды алуу менен биргеликте жүзүбүзгө жылмайып келген учурлар болбой койбойт. Бүгүн дагы биздин өзгөчө сонун каармандарыбыз баардыгыбызга жылмаюу тартуулап келген, өзгөчө TikTok тиркемесинде популярдуу болуп миллиондогон көрүүчүнү топтоп жаткан Мырза жана кичинекей ким эле аты? Ариман. Ариман, Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Рахмат, чоң да ушул биздин айтканыбызды четке какпастан жамгырлуу күндө, суук күндө дагы рахмат макул болгонуңуздарга. Келиңиздер, сиздер менен таанышалы жакындан. Жакшы. Мен өзү Нарындын кулуну болом. Азыркы убакта Бишкек шаарында жеке бизнес менен алектенип атабыз. Бул жак инимдин аты Ариман. Баягы өрүктөрдүн мекени болгон Баткен областынан болот. Биздин кошуна жигит өзү билим десем болот. Азыркы убакта ошол майда чүйтүлөр менен алектенип, андан бош убакыт болгондо TikTok баракчасына бир аз көңүл бөлүп отурабыз. Жакшы. Өзүңүз көргөндөй эле шаардын чекесинде да ушул тест атым иштетет экенсиз. Андан сырткары элдин эрке уулу болуп да кызмат кыласыз. Азыркы убакта тамадачылыкта бир аз кызмат кылып калабыз убакыт болгондо. Андан тышкары ушундай өзүңүздөр көрүп тургандай Листра бакада реклама алып кетейин десең. Анан төлөп коесуздар, бизге тотканда. Жакшы. Анан биз сиздерди дагы ушул TikTok тиркемесинен көрүп баштадык. Кичинекей үнүңүздүн дагы бир тили ширин. Анан кантип жолугуп калдыңыздар? Бул жак Баткенден болсо, сиз Нарындан болсоңуздар. Биз негизи эки жактан, бирок биз ушул жакка Байкем экөөбүз тест атым ачканбыз, өзүңүздөр айтып кеткендей эле. Анан биз заготовка кылып уже эртең ачылабыз деп тынып атсак эле, Ариман келип калып эле баягы тили баягы шерин го. Камыр жокпу, шаурма качан жасайсыңар деп сурап калды. Анан сразу мага баягы сүйлөгөнү жагып кетти, аябай. Анан камераны алып чыгып туруп эле тарттым, киргиздим. Где-то бир жуманын ичинде миллион просмотр болду. И ошондун аркасынан элдер суранып, дагы тартыңыздарчы деп. Анан тартып кеттик, ошондой десем. Азыркы учурда буюрса жарнаманы көбүрөөк алып баштаган учуруңуздар. Сонун анда таанышалы кичинекей энеңиз менен. Биз айтсак эмнегедир башында эле мен сүйлөбөйм, мен ырдабайм дегени коркуп баштады. Ариман. Канча жаштасың? 4 жаштамын. Мырза Байкенге кантип келип калдың? Кайсам эле Байкен. Багта ачылбайт, аякта ачылбайт. Кечке күттүң? Ооба. Күндө. Мырза Байкең менен күндө эмне кыласыңар? Шайма жейбиз, жыйгайбыз. Мырза Байкең кечке эле жүр тиги жакка доставкага барып келели дей берсе керек, Ооба. Жага алсага доставкага барган? Эмнеси жагат? Сонда доставкага барган. Атаң менен апаң кайсы жакта? Апам бакта иштейт, атам болсо канаштыйда иштейт. Маршрутка айдайбы? Ооба. Апаң эмне жумуш кылат? Апам үйдө жумуш кылат, тагта иштейт. Бөөктөрүң барбы? Жок. Байкең бар, Байкең барбы? Сонун. Анан эми бул баланы интернет тармагына чыгарып жаткан учурда ата-энесинен уруксат алып алдыңызбы? Алар кандай көз карашта? Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Ушул туура суроо болду, анткени көпчүлүк комментарийде баягы баланы чыгарып жатасың, бир тууган эниң болбогондон кийин ата-энеси уруксатпы деген
суроолор көп келет. Башында чындыгында биз суроо жок эле видеону салганбыз. Анан көп болуп кеткенден кийин, эл суранып баштагандан кийин ата-энесине кайрылуу жасадык. Кай ушуну салсак болобу деп сиздер келериңиз алдында дагы анан алар толук эмесин макулдоогун беришти. Андан кийин биз тартып баштадык. Негизи эле буга чейин балдар менен иштешүү же болбосо балдар менен көбүрөөк пикир алышуу болчу белесизби менен? Жок, андай такыр болчу эмес. Ошо Аримандан биринчи жолу башталды десем болот. Мен видео тармагында көптөн бери эле жүрөм, 2 жылдын жүзү болуп калды, бирок кичинекей балдар менен видео тартып эч чыгарган эмесмин. Жакшы. Негизи эле эл тарабынан кандай ой пикирлер айтылып жатат? Анткени эми жөнөкөй тилде айтканда кээде сөгүнгөнү чыгып кетсе, кээде өзүнүн кызыктуу окуялары чыгып кетип жатат, Ооба. Көпчүлүгү бала болгондон кийин баягы эч бир жаман сөз келбейт. Такыр негатив комментарий жок, баардыгы жакшы жазышат. Жакшы сөздөрдү жазып колдоп турушат, дагы да күтүп турушат. Биз түз эфирге кирер эле адам сразу 500 миңден ашып кетет. Ого, жакшы, жакшы. Анан өзүнүн кандай деп койсом, убактысы кетип атат, мисалы үчүн кечке сиз менен жүрөт. Ата-энеси дагы сизге ишенип калса керек, бара берсин деп. Ооба, ата-энеси үйүнөн жок болуп кетсе, сразу мага чалат. Ариман бардыбы, үйдөн жок болуп, биз биякта карап, биякка барганча качып кетиптир депчи. Анан бул эч жака барбайт, үйү бул жагы ылдыйраак эле. Түз эле бизге келет, кечке менен жүрөт. Ушул жактан экөөбүз тамактанабыз, обед кылабыз, менин жанымда эле жүрө берет. Видео тартабыз. Мен жумушумду кыла берем, бул жанымда жүрө берет. Мен кечинде үйүнө машина менен таштап коем. Бардык эле эртең менен эрте ишке барып келгендей эле барат экен. Ариман, ырдаганды билесиңби? Кел ырдап берчи бизге. Uzun çaçı bayırı, közleri kayırı. Unçuk baldı cadında, inisi bayırı. Aydan çıkan kız evi, aydın kız evi. Çalınıp tesata, inisi bayırı. Başarılı. Ne bilesiңби? Gel ырдап берчи дагы. Hey, başka ideyim. Унутуп калдыңбы? Ооба. Башка билбейсиңби? Садикке барасыңбы? Эмнеге садикке барбайсың? Баргың келеби? Жок. Үйдө биякта жүргөн жакшы. Машина менен көмүр ташыба. Демек бул дагы азыркы учурда кантип акча келерин деле анча-мынча сезип калса керек. Акчаларды эсептеп, өзүңүз менен баягы түйшүктү тартып дегендей. Ооба, чогуу жүрөт. Анан баягы көпчүлүгүндө жанагы доллар деп айткан видеосу баягы тарап кетип, бар эле тиги доллар, денибиз каякта, доллар чыгар, анан шумуна сийип койгонун айтып, тиги байкабай сийип алдым деген айтып, ошол эмеде көбүрөөк кетет. Негизи эле көпчүлүк эле айтып калса керек, азыркы тапта да ушу кичинекей наристелер үчүн, наристелерибиз жөнүндө көбүрөөк талкуу жаралып жаткан учуруп. Башка эле бирөө, мисалы үчүн сиз эми тууган болбогондон кийин бирок ошондой бир туугандай мамиле жасап, бир туугандай мээрим төгүп жатканыңыз көрүнүп турат. Коомдо болуп жаткан нерселер дагы да болсо наристелерге жакын болууга түрткү берсе керек. Ооба, азыркы убакта өзүңүздөр көргөндөй ойго келбеген окуялар болуп жатат. Баягы бирөөгө зар, бирөөгө кор дүйнө дегендей көпчүлүгү төрөп таштандыга таштап, анан айтар оюм баягы бирөө 7 жылдап, 10 жылдап жүрүп, бир балага зар болуп жүрөт, бирөөлөр болгону таштап таштандыга таштап коет. Ошон үчүн ар бир нерсени кылаардын алдында жакшыраак ойлонуп кылса, бул жакшы болобу деп ойлойм. Бала бул ымыркай наристе периште, таза сактап баркташыбыз керек. Чоңойгондо ким болосуң? Бизнесмен. Бизнесмендер эмне жумуш кылат? Көмүр ташыйт. Көмүр менен бизнес кыласыңбы? Ооба. Ой, самат. Мырза экең жакшыбы? Ооба. Шаурма берсе эле жакшы болор эби? Ошол сеникеде? Ошолбу? Кыйын. Негизи эле алдыда кандай пландар болуп атат? Мүмкүн да ошол идея келет го. Көбүрөөк болуп атат, эл каалап атат, эми башка идеялар келип коюп ушундай бир нерсе баштайлы деген нерселер. Ооба, биз эми азыр бул Ариман бала баягы өзүнүн моментин кармап тартабыз. Бир өзү күлкүлүү сөздү айтып келатканда камераны дайында ошого атак, бул бир багытта өзү атайын түшүп бербейт видеогочу. Анан негизи алдыда эл көпчүлүк суранып аткандыгына байланыштуу биз жакшы бир идеяларды ойлосокпу деп атабыз. Анан көпчүлүк чакырып атат.
мен азыркы убакта Нур академиясында окуп жатам. Актёрчулук жака. Анан ошол жака дагы чакыруу болгон. Алып келгиле көрөлү депчи. Анан буюрса ошол тармакта кетсек деп атабыз. Жакшы. Негизи эле азыркы учурда өзүңүз көргөндөй эле интернет менен көбүрөөк акча табуу мүмкүнчүлүгү болуп калды. Ал жагынан кандай болуп атат? Башталдыбы силерге? Ал жагынан биз эми чынын айтканда азыр жаңыдан гана башталды, рекламалар түшүп эми баштадык. Кудайга шүгүр десе болот. Жакшы. Негизи эле өзүңүздүн жеке жашооңуз тууралуу сурай кетели. Мен 3 буртуганмын, Нарын областынан, карапайым үйдүн баласы. Азыркы биз баягы убагында окуганга мүмкүнчүлүк болбой калып, за границада жүрүп, эми бул жакка келип баягы бизнес баштап азыр эми окуп атабыз, аракет кылып. Анан үйрөнө элекмин, башым бош, сүйлөшкөн кызым жок, айтып кетейин. Ошол азыр тытынып эле жүрөбүз. Демек, миграцияны деген көбүрөөк жакшы түшүнгөн адам катары азыркы тапта көпчүлүк эле көрүп жатабыз. Көп жылдан бери иштеп, Москва жергесинде болобу, башка жакта жүрүп, бирок Кыргызстанга көбүрөөк келип башташты да. Мунун себеби эмне болуп атат? Мунун себеби негизи Москва, например, көпчүлүк эле баягы биздин мекендештер Москва шаарына көбүрөөк аттанып атпайбы? Анан азыр Москвада кысым аябай болуп, биздин жарандарга именно азыр жумуш, зарплата аябай эле түшүп кетти десем болот. Анан милиция жагынан рейдтер көп жүрүп атат. Биз ал жакта көп болдук. Ар бир баскан турганы. Мисалы үчүн мен Кыргызстанда жашаганыма мен Москвада жүрүп шүгүр келтирип аябай сыймыктангам. Анткени биз Кыргызстанда жүргөндө жаныбызга паспорт деле алып жүрбөйбүз. Каждый 2 шаг сайын бизди сурабайт, текшербейт. Ал эми Орусияда ошол баскан сайын документиңди сурайт, ар бир нерсеге оплата кыласың. Ошол эми бир сөз менен айтканда, Кыргызстан биз өнүксө, өз мекенибизде, өз жерибизде элибизге кызмат кылып иштесек, андан өткөн жакшы нерсе жок эле. Негизи эле ал жакта да көпчүлүк айтып калышат, биз көрбөгөндү башкаларга каалабайбыз депчи. Ушундай бир көзүрмөмдөрдү айта кетсеңиз. Эмнелерден кыйналдыңыз көбүнчөсү? Көзүрмөмдөр болду. Мен билишим боюнча кыздар көбүрөөк ийгиликке жетет, ошол жака барганда. Ушул жактан бир нерсени айтып кетейин, баягы көпчүлүгү Москва шаарына барганда ошол кыйынчылык кандай милициялар, полициялар тарабынан десем эле болот, камалып, ошол жакта менин көзүрмөмдө жаткан, ошо биз 3 күн камап койду. Жөн эле документибиздин баары жакшы болгону текшерилсе жок, биз отделениеге барып текшеребиз деп отделениеге алып барып, анан кыйынчылык ошо полиция деп ойлойм, андан башка жумуш эми ар бир адам башына келчү нерсе да. Жакшы. Буюрса азыркы тапта бул жакка келип эмгектенүү үстүндөсүз, сиздер багындыруучу дагы бийиктер алдыда. Азыр биз иштеген жериңизди көрөлү, иш алып барууңузду көрөлү. Анан эмнегедир бала ушундай болот го, атайын даярдап тарткан нерседи эч нерсе сүйлөбөй коет, анча-мынча тентектик кылат. Бир аз да болсо келип көзүбүз менен көрүп кетели дедик, Соло медиа порталы ар дайым дагы ушундай кичинекей таланттарыбыздын жакшы өнөрлөрү менен болобу бөлүшкөнгө даяр. Келиңиз көрөрмандарга жакшы сөзүңүз менен. Баарыңыздарга рахмат. Сиздер колдоп, сиздер жазып, сиздер ар бир жазган сөзүңүздөр бизге күч кубат берет. Биз сиздер үчүн дагы да көптөгөн бир жакшы видеолорду тартканга аракет кылабыз. Деги эле Нарын шаарына, ата-энеме, баарыңыздарга чоң салам. Жана эң негизгиси нерсе, ушул жакта биз ушул бизнести нолдон баштап тургузуп, аракет кылып, күнү түнү тытынып жүргөн Эрлан байкеме чоң салам. Бизде буюрса баары жакшы болот деген үмүттөмүн, колдон келишинче аракет кылып атабыз. Анан жаштарга айтар кеңешим, үйдө жатпагыла, эмгектенгиле, аракеттенгиле, асмандан түшпөйт канчалык тытынсаңар Аллахтын берет.